ото чөптөргө каршы препараттарды гербицид деп атайбыз. Бул курт кумурскаларга каршы препараттар, өсүмдүктөрдүн оору илдеттерине каршы препарат. Урукту сээп туруп, анын үстүнө чачып койсо, ал маданий өсүмдүк өсө берет дагы, чөптү басып берип турат да. Азыр малинанын арасында чөптөр деп атат. Чоң проблемасы ошо ягодниктердин баардыгыныкы бул ошо ото чөп да. Ото чөптүн түрлөрү бар да. Злаковый деп коет, ийне жалбырактуу чөптөр бар. Алга өзүнчө препарат бериш керек. Жаз жалбырак чөптөргө өзүнчө препараттар. Канчалык ысык болгон сайын ошончолук курт кумурска көбүрөөк чыгат. Дыйкандар уже билет, кене басып кетиптир деп. Ошо кененин препараттары өзүнчө болот. Ал куртуна дагы, оорусуна дагы каршы препарат да. Кыргызстандын бардык регионунда магазиндер бар. Bunun баарысы өсүмдүк коргоо препараттары. Өсүмдүк коргоо препараттары мындайча айтканда пестицид деп аталат. Пестицидтер бүт химический препараттын баардыгы пестицид деп аталат. Ушу пестицид өзүнчө бөлүнөт. Гербицидке, ото чөптөргө каршы препараттарды гербицид деп атайбыз. Анан кийин инсектицидтерге, бул курт кумурскаларга каршы препараттар. Үчүнчү бөлүгү бул фунгицид, бул өсүмдүктөрдүн оору илдеттерине каршы препараттар. Дыйкандардын көбүнчө кандай көйгөйлөр менен келишет? Кандай ошо көйгөйлөрдү кандай чечүүлөрдү силер сунуштайсыңар? Бул жерде мынтип айтып кетиш керек да, гербицид өзүнчө бөлүнөт. Орусча айтканда сплошного действия дегенде бүт жашыл нерсенин баардыгын өлтүрө турган препараттар бар. Избирательно дегенде бул ар бир именно ошол чөптү өлтүрөт. Баардыгын өлтүрө албайт да. Анан почвенный деп коет. Урукту сээп туруп, анын үстүнө чачып койсо, ал маданий өсүмдүк өсө берет дагы, чөптү басып берип турат да. Бирок постоянно баспайт, бир 30-40 күн басып берет. Өсүмдүк өзүнө келип, бири-бирин жаап калгандан кийин чыгат бирок. Ошондой препараттар бул өзүнчө бөлүнөт. Анан көйгөйлөр менен көп келет. Малина, азыр малинанын арасында чөптөр деп атат. Клубниканын арасында кызылча бизде эми көп эле өсүмдүктөр өсөт да. Айыл чарба өсүмдүктөрү бул будай арпа, жүгөрү, кант кызылчасы чүйрөндө, беде өсөт. Андан сырткары картошка, жер жемиштерден, фасоль, таластык туугандарыбызга фасоль өсөт, өстүрүшөт. Ошондой эле кыскасы эң мисалы үчүн бул чүйдү алып келгенде ошол ягодный иш менен иштеп аткандар кандай көйгөйлөр менен келет? Кандай чөп, ото чөп басат? Эң чоң проблемасы ошо ягодниктердин баардыгыныкы бул ошо ото чөп да. Ото чөптүн түрлөрү бар да. Злаковый деп коет, ийне жалбырактуу чөптөр бар. Алга өзүнчө препарат бериш керек. Широколистный чөптөргө жана жаз жалбырак чөптөргө өзүнчө препараттар бериш керек да. Биз ошол препараттар бизде бар, мына Лантрел, допустим. Ошол именно клубника, малинага кетет. Лантрел андан сырткары жана газонный чөптүн арасында ичиндеги бака жалбырак, адуванчик деген чөптөр бар да. Ошолорду өлтүрүп, беде, ошо газондун ичинде беде да өсүп калат да кээ биринде. Ошолорду өлтүрө турган, ошол проблеманы чече турган препарат. Анан алга кошуп, жана ийне жалбырактуу чөптөр да чыгат. Чым чөп деп коет, же болбосо орусча пырей деп коет, кыргызча ак тамыр деп коет ошол чөптүчү. Ошону чече турган мына зелеп деген препаратыбыз бар, допустим, да, мындай мисал үчүн айтканда, мисал айтып кетип атканыбызда. Демек, кыскасы кандай ото чөп болбосун, ошонун бүт баарын тазалай турган ошол жерде гербицидтин арасынан сиздин дүкөндөн агростайлдан тапса болот, Тапса болот. Келди эмеге өтпөйлү инсектицидтерге. Инсектицидтерге өтөлү. Бул эми курт кумурскаларга каршы дары-дармектер экен. Булар деле өзүнчө бөлүнөт. Кумурскалардын бизде күн ысык, түштүк тарапта күн ысык болот. Ошон үчүн ал жакта көп талап кылынат да бул. Канчалык ысык болгон сайын ошончолук курт кумурска көбүрөөк чыгат. Ошого да препараттар бар. Анан если чөптөргө дайым эле бир эле препарат берип атсак, курт кумурскаларга биз антип албайбыз. Себеби дегенде буларда адаптация болуп калат да. Көнүп калса, биз препаратты которушубуз керек. Постоянно ошон үчүн бир препарат берилбейт. Буну чередовать этиш керек. Анан бул препараттарды дагы дозасы менен бериш керек. Биз сунуштаган доза менен бериш керек. Азыр көп дозаны көтөрүп коюп беришет. Анан кийин кайра келишет да, бул препаратыңыз албай калды депчи. Ошон үчүн
көтөрбөй өз дозасында өз биз сунуштаган өзүнүн аркасында сунушталган дозалар бар да, ошолор менен берилиш керек. Андан сырткары курт кумурскалар да өзүнчө бөлүнөт. Аны мындай шашпай айтып бериш керек да. Жанагы паутинный клещ, паутинный клещ деп коет го, ал деле чоң бир көйгөй жаратат да. Кене. Ал көзгө көрүнбөйт. Бирок жалбырак өзүнөн өзү куурай берет да. Анан мындай көп жыл, көп натыйжасы бар немелер, дыйкандар уже билет, кене басып кетиптир деп. Ошо кененин препараттары өзүнчө болот. Улитканын препараттары, улитка кыргызча айтып эле. Ошо улитканын препараттары бар. Андан сырткары бактарды эрте жаста дарылай турган зимующий форма деп коет. Жана кабыктын ичинде калып калган курттар бар да. Тукумдарын ыргытып кетет. Алар сосущий ошол өсүмдүктүн керектүү азык заттарын соруп аткан немелер бар да, курт кумурскалар. Ошолорго каршы препараттар, ушундай препараттар ушинтип бөлүнөт. Багбанчыларга дагы бар экен да, Багбанчыларга дагы. Баарысына бардыгы өсүмдүктөргө бар. Мен бир суроо берип кеттим деп атат. Бул эми бүт элдей суроо да. Ден соолукка канчалык зыян деген бир суроо бар да дайымачы. Айтыла берет го. Любой химический препарат ден соолукка зыян келтирет. Бирок буну этияттап, эми азыркы заманда элдер кол менен, кетмен менен чаап же болбосо мурун колорадский жукту бирден кармап, анан бутылкага салып чогултчу элек го. Азыр антпай калышканда колдонушат. Все равно зыян болсо да определенный периодда зыян. Аны деген обязательно средство защиты менен колдонушу, халат кийип, башыбызга бир нерсе, бир шапка кийсекпи же кыздар болсо косынка кийип, анан респираторлорду кийип, перчатка кийип колдонуп, анан колдонуп бүткөндөн кийин сөзсүз тазаланып, жуунуп, душ алып туруш керек да. Анан бул иштетилген посуданы дагы кыркып туруп, жердин түбүнө жакшылап көмүп коюш керек. Аны деген кесип туруп. Экинчи колдонбой экинчи колдонбой тургангочу. Анан көбүнчөсү кээ бирлерди карасаң, үйүнө алып келип коет, анан балдардан сак болуш керек. Балдар кээ биринде ойноп туруп, аны ачып колдонуп берет, ошондон сак болуш керек. Өзүнүн дагы требованиялары бар да бунун, талаптары. Эми бул силерге магазинге кайрылганда ошондой эрежелерди силер айтасыздар? Биз айтабыз, башында эле айтып келебиз. Андан сырткары препараттарды колдонгондо дагы талаптар бар да. Суу мындай болуш керек, скорость ветра болуш керек деп коебуз да, шамал болбош керек. Допустим, бул жерде кызылча өсүп атса, жанында будай өсүп аткан болсо, биз ошо ийне жалбырактуу чөпкө каршы препарат өтүп кетип атсак, ал шамал малды чача турган болсо, ал тиге тийип калса, башка өсүмдүккө зыян келтирип коюшу мүмкүн, э? Зыян келтирип, өлтүрүп да кеткен учурларыбыз болгон. Эми болгон. Аны ошо дыйкандарга биз ошо туура маалымат беришибиз керек да. Ошондо гана ошо. Сиздер ошол маалыматты бул магазинде ошо маалымат менен кошо берип анан сатасыздар, э? Айтып, туура колдонууларын, эрежелерин дагы айтып сатабыз. Келиңиздер эми бул фунгицидтер боюнча. Фунгицид деп айтып кетели. Бул өсүмдүктөрдүн оору илдеттерине каршы препараттар. Мисалы картошканы азыр отургузуп баштайбыз да. Ошол картошканын уруктарын селестор деп коеюн да, эми бирөөгө токтолуп кетсем, ал куртуна дагы, оорусуна дагы каршы препарат да. Отургузардын алдында сөзсүз аны сеткага салып замачивать этип туруп, анан отургузат. Ошондо көп проблемалар чечет. Көбүнчөсү чирик боло баштайт. Биринчи очередь здоровый пассивный материал деп коебуз да. Биринчи ошо үрөн неме болуш керек да, здоровый болуш керек. Анан кийин ошону обработка кылыш керек. Антпесең, если здоровый пассивный материал болбосо, жерлерди да жуктуруп кете берет. Ал гриб ошол немеде, почвада кала берет да, топуракта калып калат. Ошон үчүн ошол нерселерди караш керек. Андан сырткары будайды өстүрүп атканда деле отургузардын алдында раксил жана кара көсөө деп коет кыргызча. Ал аябай карантинный оору да, карантинный оору. Аны өсүп калгандан кийин ал проблеманы чече албайсың да. Ошону алдына алып, үрөндү обработкалаш керек. Биринчи очередь пассивный материал здоровый болуш керек. Анан экинчисинен үрөндү дарылап коюш керек да. Ушул каражат менен, ушул каражаттар менен колдонот. Анан калган каражаттар уже өсүмдүк уже өскөндөн кийин проблемалар болот. Резкий перепад температурада
дат басып калат, жол бузуп, бетине шорт түшүп, мучнистый рассадок болсо шорт түшүп, ак кебек түшүп калат. Ошондой эми бул оңой проблемаларды аларды уже жалбырактан эле берип, ошону токтотуп калсак болот. Антип токтотпосок, буларды бербесек, кол менен же болбосо буну колдонбой эле өзүм кылам деген болбойт да. Сөзсүз бул менен. Сөзсүз түрдө ушуларды каражатты колдонуш керек. Анан токтотуп калат, түшүмдөрүн да сактап калат. Эң негизгиси, урматтуу дыйкандар, бул жерде ар бир товарларды айта кетсек, бир 2 күн, 3 күн айта берчи дейбиз. Биз силерге мындай жалпы маалымат кылып айтып кетип атабыз. Ошондуктан эгер силерге өзүңөргө мындай керектүү каражат, өзүңөрдүн өстүрүп аткан культураңыздарга, өсүмдүккө жараша, биз сиздин номерлерди бересиздер. Описанияга номер, телефондорду жазабыз, дарегин жазып коебуз. Өзүңүздүн керектүү суроолоруңарды ошол номерлер менен берип алсаңыздар болот. Ошондой эле комментарийлерге да жазгыла, комментарийлерге да аракет кылабыз жооп бергенге. Дагы бул жер семирткичтер, Кимитектин биостимуляторлордон тышкары дагы жер семирткичтерди сатасыңарбы? Ооба, кээ бизге келип калганда сатабыз. Жакында бизге келет почвенный удобрение, почвенный топуракка берилүүчү азык, ал Никабор деп аталат. Калий Никабор деп аталат, ошолор да келет. Андан сырткары жалбыракка берилүүчү Шадор деген дагы азыгыбыз келет. Жакында келет, э? Жакында уже келип калат. Демек, жер семирткичтер дагы, удобрениялар дагы келип сатса болот силерден, Ооба, болот. Дагы Андан сырткары жүгөрү урук быйыл жаңы жүгөрү уруктарды алып келдик Европадан. Ошолорду сатабыз. Анан беде урук. Анан көп урук жок бизде ушул. беде урукта сатасыңарбы? Беде урук саттык, ооба, уже калбады да. Калбай калды. Калбай калды. Быйыл талап көп. Дыйкандар эмнегедир бардыгы эле бедеге өтүшүп атат окшойт. Ошо кара беде деп коет ошо. Мага деле чалышты дагы, бедесин уруктары барбы деп. Быйыл ошо. Ушул силер Бишкектеги филиал экенсиңер, биякта эми чүйдө силердин өзүнчө магазиндер барбы дагы? Бишкекте, региондордо? Ооба, биз менен иштешкен бардык Кыргызстандын бардык регионунда магазиндер бар. Ошто, Таласта, Чүйдө, Ысык көлдө бар. Бүт облуста магазиндериңер бар, э? Бир гана нарында өзү иштешкен бир магазиндер бар.